Саламатсыңарбы достор. Биз сиздер менен бүгүнкү видеону суроолор боюнча менин катталуучуларыман суроолор келди эле. Экранды видео кылып запись кыла турган программалар жөнүндө айтып бериңизчи деп, видео чыгарыңызчы деп. Ошол суроого жооп бергим келди бүгүн. Ошол боюнча видео тартсак. Анда биринчиден андай программаларды кантип издейбиз, кантип установка кылабыз. Адегенде интернетке киребиз, кааласак Яндекске, кааласак Google Chrome'га киребиз дагы мынантип жазабыз. Мен видео тартканга чейин жазып койдум эле, жазып издеп көрдүм эле. Скачать программа для записи экрана. Компьютердин экранында биз иштеп жатканыбызды видео кылып кантип тартабыз. Ошентип браузерлердин баягындай издөөчү жерлерине мынантип жазабыз дагы, найтени баса турган болсок, мынантип чыгып калат. Программа для записи экрана. Movavi деген программа экен бул Bandicam деген программа. Мыналар бир нече программалардын немеси. Мисалы үчүн мен мынаны ачкым келди. 12 дана программа бар экен. Буну ача турган болсок, бул жерде Cam Studio, Audio Screen Record жана башка 12 дана программалар бар экен. Мен булардын ичинен Bandicam менен Screen Record деген программаны колдоном. Азыр мен сиздерге Bandicam деген программа аркылуу запись кылып аткан келдим. Бул программада өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде монитор жайгашып турат. Бул деген сөз, мунуну тандай турган болсок, эгерде мындай экран кичинекей жерден видео жазыш керек болсо, же болбосо кичинекей жер, бул экрандан мындай ушунчалык эле жеринен видео тартыш керек болсо, ушуну белгилеп туруп, кичинекейраак экран кылып туруп, ушул жерден видео тарта беребиз. Мен азыр мынау экинчисинде белгиленип турат. Бул мынау полный экран деген сөз, мындай бардык экрандын бардыгын видеого тартат азыр. Ал эми муну баса турган болсок, бул микрофон. Буну баса турган болсок, мынаны чыгарып берет бизге. Мен микрофонду установка кылып алгам бул жерге. Микрофонду мынтип неме кылып туруп, настрой кылып туруп, окейди баса турган болсок, бул жерде менин үнүмү мынау шкалалар аркылуу көрсөтүп берип атат азыр. Бул болсо веб-камера деген сөз, видеону тартып атканда мени ошо татып берет. Так. Мынтип просмотр кыла турган болсок, мынтип мени ошо видеого тартып берет. Бул биз ушул жердеги видеолорду тарттыбыз, бирок мени ошо татып коет да бул жердечи. Жана ошондой эле мынау пауза. Мисалы үчүн YouTube'дан же болбосо интернеттеги болуп аткан видеолорду башкача айтканда YouTube'дагы видеолорду эми скачать эте алабыз, бирок кээде ушундай болуп калышы мүмкүн. Орусча нерселерди кыргызча которуп, же болбосо башка тилдегилерди өзүбүзчө которуп жаза турган болсок, мына микрофонду басып коюп, ал интернеттеги видеону же болбосо кандайдыр бир видеонун звугун пасайтып туруп, мына видео немени микрофонду жандырып коюп туруп, ошол видео боло берет. Биз бул жактан сүйлөй бере турган болсок, ошол видеону кыргызча которуп, же болбосо башкача айтканда биз каалагандай тилде чыгарып берсе болот. Чыгарып берет деп неме кылсак боло берет. Жана дагы ошондой эле Screen Record деген программаны ачалы. Бул программадагы кудду ошондой эле баягы Bandicamга окшоп эле бул жерде захват экрана дейт. Захват экрана. Бунун Bandicamдан айырмасы бардык командалары, көпчүлүк командалары орусча.
Бул экрандын бетин скриншот мындай чыкканда сүрөткө алып дагы неме кылса болот. Бунда дагы захват экранына баса турган болсок, бул жерге жөн эле курсорду алып барган болсок, бул жерде пользовательская зона дейт. Кичинекей жерде гана запись кылып алсак болот. Мисалы үчүн бул жерде весь экран дейт, баардык экранды неме кыл дейт. Последний экран, акыркы жолу кандай экранды жаздың эле, автоопределение зоны дейт. Эми биз пользовательская зонаны баса турган болсок, мисалы өзүң белгилеген жерди гана, мисалы үчүн интернеттеги видеону ачып туруп ушунчалык жеринде эле видео болуп аткан болсо, ошол нерсени видео кылып жаза турган болсок, мисалы запись дейт, записать дейт. Записать баса турган болсок, мына бул 1 2 2 3 2 1 деп туруп кетет да, уже запись кетип атат бизде. Запись уже запись айтет, жазып уже видео тарта баштаганда эле бул жака автоматикалык түрдө жазылып туруп калат да. Мисалы бул жердеги бул менен видео болуп аткан жеринен сүрөт тартсак болот. Мисалы бетиндеги немесин, бетиндегисин мындай алып белгилесек болот. Болуп аткан видеонун мындай бул жеринде мындай болгон, бул жеринде мындай болгон деп туруп белгилесек дагы болот. Буларды обратно өчүрсөк дагы болот. Анан дагы мен буларды толук эле өчүрүп берейин. Анан дагы бул камера аркылуу көбүнчө онлайн сабактарда ушундай сабак өтүлөт. Видео өтүп аткан адамдын өзүн дагы видеого тартып кааласак өчүрүп коебуз. Бул жерде дагы болуп аткан нерсенин, мисалы үчүн интернеттен же болбосо дагы бир жерден видео алып аткан болсок, анын звугун мындай азайтып туруп, өзүбүздүн звугубузду көбөйтүп койсок болот. Мисалы үчүн бул жерде мен сүйлөгөнүм дагы жазылып атат. Аталган программалардын бардыгы 10 мүнөт максималдуу түрдө 10 мүнөт гана жаза алат. 10 мүнөтталык видеолор жазат. Андан өдөсүн баягы оригиналдык немесинде жазылат, бирок бизге пробный версия деп коет. Бирок пробный версиясын дагы мен 2-3 жылдан бери колдонуп келем. Булар эми 45 мүнөтталык сабакта да, мугалимдин 45 мүнөтталык сабактарында бир 10 мүнөтталык видео сабак деген бул өтө жакшы эле көрсөткүч деген сөз. 10 мүнөтталык видео сабакта биз информатикадан, компьютерден кандай иштейбиз окуучуларга көрсөткөн болсок, ушул программа аркылуу тартып алып көрсөткөн болсок, бул эң чоң жакшы бир видео сабак болот деп ойлойм. Бул жерде азыр стоп кнопкасын басканда эле уже бул автоматикалык түрдө мынтип бул жакта сохранить этилип калат. Анан кийин муну ачып көрө беребиз. Бул азыр эле мен сүйлөгөн сөздөр, мен сүйлөгөн видеолор. Мен ойлойм, ушул сыяктуу программаларды алып биз видео жасап окуучуларга даярдасак, окуучулар ушинтип информатикадан деги эле баардык сабактарын эле ушинтип интернеттен ушул программаларды пайдаланган болсок, мен ойлойм, эң жакшы көрсөткүчкө жетебиз деп. Берилген суроого жооп бердим деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта калыңыздар.